Assalamu алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен назарыңыздарда менин укугум көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүнүн жүрүшүндө биз социалдык тармактагы укук бузуулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал үчүн да катайын студиябызга конок чакырганбыз. Бүгүнкү менин укугум көрсөтүүсүнүн коногу тажрыйбалуу юрист Максатбек Жорокулов агабыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Жогоруда айтып өткөндөй, Максат ага бүгүн биз ушул социалдык тармактагы укук бузуулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Маселен, жакында эле кайсы бир Бишкектин тургуну соцсетке жазган өзүнүн посту үчүн 1 жылга эркинен ажыратылды деген маалымат тарады. Мисалы, ушундай эле учурда көпчүлүк учурда адамдар социалдык тармакты колдонууда өз укугун билбей жоопкерчиликке тартылып калууда. Негизи эле пост жарыялоодо юридикалык жактан эмнелерди эске алуу керек? Негизинен бул жанакы социалдык тармактардагы пост жарыялоо бул эми оюн текстке жазып туруп билдирүү деген сөзгө келет да. Мында адамдардын жанакы сөз эркиндиги ишке ашып жаткандыгы боюнча да. Бирок ошо сөз эркиндигинде кайсыл маселелерде мындай жоопкерчиликке тартылып калбаш үчүн кайсыларды мындай сакташы керек деген мындай келип чыгып атат да маселе. Сөз эркиндиги деп каалаган маселелерди айтышы мүмкүн, каалаган теманы көтөрүшү мүмкүн. Бирок ошонун кесепетине мойнуна алганды дагы мындай эстей жүрүш керек да. Жоопкерчилик ошол акчалай түрдө болуп калышы мүмкүн, же болбосо ошондой камакка алуу түрү да болуп калышы мүмкүн. Негизинен ошол адам өзүнүн пикирин, оюн билдирүүдө ошол жана бизде бийликти басып алууга, андан кийин бийликтин ыйгарым укуктарын же болбосо жер-жердеги ыйгарым укуктарын тартып алууга багытталган болуп калган болсо, же болбосо террористтик аракеттерди жүргүзүү боюнча ошондой багытта сөздөрдү же публикацияларды жасаган болсо, мында дагы анда жоопкерчилик каралат. Андан сырткары ошо улуттук ар намысты кемсинтүү. Сиз айтып аткан маселе боюнча мен дагы бир ошо мүмкүн ошол маалыматтыр же башкадыр ошол биздин улутту кемсинткендиги үчүн ошол жоопкерчиликке тартылгандыгы жөнүндө окудум да. Ошол башка улут силерди тиешелүү түрдө ушундай экономикалык өсүүгө, башкага цивилизацияга алып келбеди беле дегендеги үчүн ошо жоопкерчиликке тартылып туруп, бул ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул Кыргыз Республикасынын экстремистический иш-аракеттерди жүргүзүүгө каршы болгон мыйзамыбыз бар, атайын ошондо көрсөтүлгөн. Андан сырткары идеологиялык, саясий, расалык, улуттук жүйөлөр менен жанагындай превосходство, артыкчылыгын биздики гана туура дегенчи. Негизинен диний маселеде булунда баарында эле биздики туура деп айтылбаса, анда динди карманбайт да. Мисалы, католиктер, православдылар биздики туура дейт, ошон үчүн алар ошону карманат. Мусулмандар деле биздики туура дейт, ошону карманат да. Бирок ошону артыкчылык кылып башкаларды мындай теңсиз абалга алып келүү дагы бул дагы ошондой экстремисттик бир аракет катары бааланып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушуга байланышкан же болбосо улутчулдукка, региондор аралык бөлүмдүккө, улут аралык бөлүмгө чакырган бир чакырык болуп калган болсо, буларга мыйзамда көрсөтүлгөн чаралар бар, кылмыштык чаралар бар. Андан сырткары мүмкүн штраф салынышы мүмкүн, ошол кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн санкцияларга ылайыктуу. Демек, кайсы бир жаран өз социалдык тармак аркылуу өз оюн айтууда жогорудагы жагдайларды эске алуу керек, Эске алышы керек да. Сөзсүз түрдө кесепети болот да. Бул сөз эркиндигинде ушуларга мындай тийбестен айткан болсо туура болот, алга коопсуз болот да. Эми макул, мен түрмөгө чейин түшкөнгө макулмун десе, анда айтканга айта берсин. Сөз эркиндиги деп эле бардык нерсени мындай эрежени сактабай айтууга болбойт, ошол жыйынтыктап айтканда. Негизи эле бүгүнкү күндө коомдо социалдык тармактардын орду чоң болуп калды. Ошол эле учурда мисалы жарандык активисттер дейбизби, же блогерлер дейбизби, же айрым журналисттер дейбизби, мисалы такталбаган маалыматтар да тарап кетет да. Мунун жоопкерчилиги кандай? Биз эми негизинен көбүнчө активисттер, блогерлерден мындай
жаратылышын бир аз неметип алышыбыз керек да. Алар көбүнчө мен байкашымда коомчулукка тиешелүү мамлекеттин кызматтары кандай болуп атат, муниципалдык кызматтар, айыл өкмөттөрдөгү же болбосо коомдук мисалы жолдо жүрүү эрежелеринин сакталышы боюнча, ошондой мисалы жол инспекторлорунун иш аракеттери ошолор боюнча көп алып чыгышат да мен билгенден. Мамлекеттик кызматтар болсо алардын жанагы иш убактында келип атабы, анан убактысын туура колдонуп атабы, жанакы кээ бир немелерде жанагы коомдук ашканаларда тазалык сакталып атабы, ушуларды алып чыгып атат да. Бул коомдук бир маселе да. Анан эгерде биз сөз эркиндигин немеде айтууда бир тарабында сразу эле мамлекеттик кызмат адамдары көбүнчө ошо сөз эркиндигине мындай ага сүйлөбөш үчүн жанакындай менин ар намысыма тийди деген маселелерди көп көтөрүшөт да. Бунун артында биз дайым билишибиз керек да, мамлекеттик кызмат адамы болуп же муниципалдык кызмат адамы болгондо алар элден топтолгон бюджеттен акча алгандыгына байланыштуу ишмердүүлүгү дагы бүт элдин чогулган акчасынан ошо жолдорду, больницаларды курганына байланыштуу алардын баардык аракеттери тыкыр элдин көзөмөлүндө болот да. Мисалга жөнөкөй мисалга айта турган болсок, адам эгерде үйүнө устаны сала турган болсо, ал ишин бүт көзөмөлдөп турат да. Негизинде айлык төлөйт, анан кийин кызматынын кандай болуп атканын анан айтып турат да. Мына ал жерим тигиндей кыл, мына ал жерим мындай кыл депчи. Бул жанакындай мамлекеттик кызмат адамдарына биз сын айтып атсак, ал ошондой эле кабыл алыш керек алчы. Негеден ал биз аны кызматка чакырганбыз да, убактылуу элечи. Ошол убакты керек экен, ошону аткарып атат. Ошон үчүн аларды сындап атса ишмердүүлүгүн ал чычалабашы керек. Ал ошол жерге атайын макул болуп барган да. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунда да ушундай көрсөтүлгөн. Коомчулукка публичный адамдар коомчулукка алганда сынга кабылууга даяр болуп анан барышат. Ошондуктан алардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер, сындар айтылганда ал анын жеке ар намысына тийген бир сөз болбойт. Анан экинчи жанакы немелер блогерлер, активисттер боюнча болгон болсо, чындыгында кайсы бир жаранга же юридикалык жактын анын абруюна шеккертилген бир сөз айтылып калган болсо, же болбосо маалымат таралып калган болсо, ошолор жарандык тартипте сот аркылуу өзүнүн бузулган укугун коргоо алганга укуктары бар. Анда мисалы мен моралдык же болбосо материалдык чыгым көрдүм деп далилдеп бериши керек. Бул эми сот иши негизинен алардын укугун калыбына келтирүү жарандык тартипте жүргүзүлөт да. Айрым учурларда мисалы үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылган жарандардын мисалы эми алар деле жакшы ой менен ушундай кылганы туура эмес деген мааниде деле мисалы пост жарыялап же маалымат таркатса, ошол сүрөтүн кошо жүктөп койгон учурлар да кездешет да. Албетте бул дагы мыйзам чегинде жооп берет да. Ошол боюнча биздин жарандык кодексте өз сүрөтүнө болгон укугу деп айтылат мындайчы. Кандайдыр бир адамдын жарыялаган сүрөтүн, картина, фото сүрөт, кино, мисалы видеого да тартылып калып атпайбы? Жана башка ушул сыяктуу материалдар бул адамдын макулдуксуз жарыялоого жана таратууга эч кимдин укугу жок. Сүрөттү жарыялоо жана тартуу соттун алгачкы тергөө органынын тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн. Жанакы окуяны чагылдырыш үчүн ошон кайра сот экспертиза, эксперимент катарычы. Бирок бул маселеден сырткары бир коомдук жайларда, атайын чоң иш-чараларда тартылган учурларда алардын жанакындай уруксаты керектелбейт деп коюптур да биздечи, мыйзамыбызда. Башка жол менен сүрөттү алуу көпчүлүк жүргөн жерде болгон кезде ошондой эле мыйзамда каралган башка учурларда. Анан көпчүлүк жүргөн жерде дегенде бул коомдук жайды айтып атат. Ошого карабастан ушунун түшүндүрмөсүн бербейеттир да мыйзамыбызчы. Бул жарандык кодекстин 19 беренесинде көрсөтүлгөн, түшүндүрмөсү жок болгондугуна байланыштуу ушуга ушул өңдүү башка бир өлкөнүн мыйзамын карасам, ал жерде ошол торжественный мероприятияларды деп орусча берилиптир бул жерде. Которые проводятся в массовых местах, открытых для свободного посещения, ачык, или публичных мероприятиях, собраниях, съездах, конференциях. Бизде жана тойлор деле бул эми
чогулуштун бир түрү да. Ошого байланыштуу ушундай жерде тартылган болсо, бул ошо коомдук жайга кирет дагы, уруксат алынышың шарты жок дегендей бар экен да мыйзам. Бизде биздин мыйзамда аны так түшүндүрмөсү жок экен. Ошондуктан мен эми негизинен ошол адамдын өзүнөн уруксат алмайынча чыгарганга укугу жок дегендей немеге ыктайт элем. Мисалы мен ошол тойдобу же болбосо кайсы бир жердеби менин иш аракетими тарткан болсо, менин жүрүм турумум тарткан болсо, менин уруксатым жок, чыгарганына мен макул эмесмин да. Ушундай. Негизи эле ушул суроону мен төмөндө да берейин деп атпаймын азыр. Сөз учугун өзүңүз баштап калдыңыз. Ушундай учурлар көп катталып атат да. Мисалы кайсы бир жакшылык тойдо бир өзгөчө бир бийлеген болсо, же бир кызыктуу конкурска катышкан болсо, айрым ютуберлер аны мисалы ютубка жүктөп коюп атат да. Эми ал мисалы ал учурда башкача абалда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда ал психологиялык жактан жабыркап, үй бүлөсүндө чыр-чата калып келиши мүмкүн. Анда кандай жоопкерчилик болбой калабы? Жок, жоопкерчилик катары эми биздин негизинен укук бузуу, анан кийин укукту калыбына келтирүүдө эки процесс катары түшүнүшүбүз керек да. Ошондой бирөөнүн уруксаты жок видеосун чыгарып жиберген болсо, анын укугу бузулду. Эми укугун калыбына келтирүү жана жоопкерчилик маселеси ошондой да. Бул жоопкерчилик анын укугун калыбына келтирүүдө укугун бузулду деген адамдын өзүнүн активдүү позициясы керек болот. Ал арыз жазыш керек, өзүнүн ошол моралдык, психологиялык зыян тарткандыгын далилдеп бериш керек, экспертке кайрылыш керек, ал атайын корутунду жазып берет. Эми мен аны эксперт эмесмин го, бирок негизинен ошондой корутундулар менен иштеген үчүн эксперт жазып берет. Анан кийин ошонун негизинде жарандык тартипте сотко кайрылган болсо, миллиондук доо койсо болот. Анын өлчөмүнө карайт да. Мен канчалык түрдө моралдык зыян тарттым депчи. Ошондой кылып бул чындыгында жарандарыбыздын өзүнүн жанагындай активсиздигинен улам ошондой ютуберлер, активисттер, блогерлер пайдаланып атат десек да туура болот да. Анткени жана алардын публикациясын көп адам көргөн болсо, жанакы анын рейтинги өсүп атпайбы? Ошого атайын ошондой немелерди чыгарып атышат да. Бул эми жана жаңы болгон үчүн бул эми жаңылыктар дейм, социалдык тармактар. Бирок мыйзамдарыбыз ошонун артынан тез жыла албай атат да. И анан элдерибиз дагы укугун коргоодо мына замандын тездигине, технологиянын жаңырышына жараша тез өзүлөрүн мындай көнүшө албай атышат да. Укугун ошондой тез калыбына келтирүү механизмдери бар экенин өздөрү пайдалана албай атат. Маселен ошол сиздин өзүңүздүн иш тажрыйбаңызда ушул боюнча укугум тепселенди деп кайрылгандар болобу? Ооба, болот. Алар боюнча ошол каналдын ээсине, анан кийин жана ютубта атайын автордук укукту бузуу боюнча жана атайын немелер бар го, ошолор аркылуу мындай жаптырганга, видеону токтотконго аракеттерибиз болот да. Эми ошондой консультация беребиз да. Анан кийин бирок ошол сот боюнча дагы айтабыз, сот аркылуу дагы укугуңузду калыбына келтирсек болот депчи. Бирок сотко чейин алып келген адамдар менин практикамда жок. Жогоруда айтып өткөндөй, социалдык тармактарда бүгүнкү күндө коомдо ордо чоң болуп калды. Фейк аккаунттар боюнчачы. Маселен, фейк аккаунт ачып алып, кайсы бир жарандын абийирине шек келтирип, аны каралаган учурлар дагы болот. Мындай учурда жабыр тарткан адам кимге кайрылып, өз укугун кантип коргойт? Мен ушул боюнча бизде ушундай окуя болду. Бирөө фейк аккаунттан менин бир таанышыма коркутууларды өлтүрүп кетебиз, антебиз, мынтебиз деген коркутууларды жазган, түздөн түз коркутуулардычы. Биз Ош шаардык милиция башкармалыгына кайрылдык. Аларда ошо биринчи кылмыштын курамы жок деп кыскартып коюптур. Анан кийин прокуратура бузуп берген, бирок азыркыга чейин ошол боюнча иш алып барылбай атат да. Түздөн түз жаран, мисалы мен, сиз, башкалар ал аккаунтту ким ачканын, кайсы телефондон, кайсы IP адрестен ачылганын биз таба албайбыз да. Ал укук коргоо органдарына берилген ыйгарым. Биз ага жетели десек, ал персоналдык информация болгон үчүн уюлдук телефон жанагы операторлор да бизге ал маалыматтарды бербейт. Биз жөнөкөй жаран жете албайт. Азыркы кезде ошол фейк аккаунттар менен күрөшүү, аларды жоопкерчиликке тартуу боюнча мындай маселе укуктук талаада чечилбей келатат десек туура болот да. Түшүнүктүү.
мисалы кайсы бир жарандар жогоруда айтып өткөндөй пост жарыялоодо кандай бир юридикалык жактан укук бузууларды байкайсыз сиз өзүңүздүн мына тажрыйбаңызда юрист катары? Көбүнчө сиздердин мыйзамыңыздарды да карап чыктым, жанакы журналисттердин укуктары жана милдеттери. Көпчүлүк учурда жана күнөөтсүздүккө болгон адамдын укугу бузулуп калат да. Мына ошол уурулук учурунда кармалды деп ууру экендигин уже тастыктап элечи. Ал конституциябыз жана эл аралык укуктук мамилелерде соттун чечими юридикалык күчүнө киргенден кийин гана күнөөлүү деп эсептелинет да. Ага чейин айыпталуучу да. Ошондо мына өз мойнуна алыптыр, өлтүрүптүр деп мындай жыйынтыктоочу бир маалымат катары берип коет да. Мына өлтүргүч ушундай депчи. Ошол учурларды көп байкайм чындыгында. Көп эле маалымат сайттары ошондой эле чоң биздеги авторитеттүү маалымат ошо тараткан ишканалар деле ошого жол берип калышат да. Мисалы мына журналисттерде бизде кайсы бир маалыматты жарыялоодо мисалы бир көйгөйдү чагылдырууда эки тарапты аласың да. Мисалы бир тараптуу чагылдырсаң, экинчи тарап сенин үстүңдөн арызданса, ал толук укуктуу да. Ошондой учурда мисалы айрым бир таланттуу блогерлер дейбизби чыга калып эле мисалы маселени бир тараптуу берип койгон учур болот да. Бунун жоопкерчилиги кандай болуп калат? Бул түздөн түз күнөөлүү. Андан барып сен чын эле күнөөлүүсүңбү? Кандай бунун оюнда кандайсың? Дебей деле чыгып кеткен материалдар болот да мисалы. Эми блогерлердин ишмердүүлүгүн жөнгө салган бизде азыркы учурда мыйзам жок. Сиздердин мыйзамыңыздарга алар туура келбейт. Анан массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам 92-жылдын 2-июлунда кабыл алынып, акыркы өзгөрүү 2018-жылы болуптур да. Анан 1, 2, 3, 6 эле өзгөрүү болуптур да. Бирок маалыматты алуу, аны жайылтуу аябай азыр темп өзгөрүп атпайбы? Ошого байланыштуу мыйзам дагы ошонун артынан тез иштеши керек эле да. Ошондуктан сиздерде мисалы журналистикада чагылдырыла турган маалыматтын чындыгын анализдөө дагы милдеттендирилген го. Аларда ошондой бир мыйзамда көрсөтүлгөн немеси жок да. Алар эми аларга жеткен маалыматты эле чагылдырып коюп атышат да. Негизинен эгерде алар блогерлер же болбосо активисттер чыгарган маалыматы туура эмес болуп калып, кайсы бир адамдын немесине, абийирине, ар намысына шек келип кала турган болсо, анын жанакы ишмердүүлүк репутациясына да, коммерциялык репутациясына да шек келип кала турган болсо, анда алар ошо жарандык тартипте кайрылган болсо, блогер тиешелүү түрдө жарандык тартипте кандайдыр бир суммага мындай болуп калышы мүмкүн да, төлөп калышы мүмкүн. Неме жаза катарычы, мындайча айтканда, мындай жалпак тил менен айтканда. Бирок түздөн түз мынал мыйзамдын мынал статьясын бузду деп айтканга, азырынча алардын ишмердүүлүгү боюнча мыйзам кабылдана элек болгон үчүн азырынча жок да. Бирок ошентсе да ошо мыйзам жоктугу алардын жоопкерчилиги жок дегенге алып келбейт. Жоопкерчилигине тарттырыш үчүн менин укугум бузулду деген адамдар сөзсүз түрдө аларды жоопкерчиликке тартуу аракеттерин көрүшү керек да. Жанагы WhatsApp тиркемеси жана башка Instagram аркылуу деле мисалы азыркы учурда чындап эле бир технологиянын өнүккөн заманы бир видео бат тарап кеткен учур болот да. Мисалы жакында эле бир позитивный эле бир видео тарады, мисалы окуучу кыз менен баланын сүйөм деди деген сыяктуу, аны бир эжекесин айтканбы айтор билбейм. Ошону деле мисалы апасын өзүнүн нааразычылыгын билдирип чыкты да. Ошондой учурда видеону ким тартып алгач таралуусуна себепчи болгон адам жооптуу болуп калабы? Распространение информации деп жана маалыматты таратууда бул жанакы бир адам же 5 адам деген маселелерге юридикалык аныктама бериле элек да, менин байкашымча. Негизи ошо видеонун баары бир ким тарткан болсо деле бөлүшкөн адам дейсизби? Өзүндө видео бар эле, бир телефондо бар эле, ошону бөлүш. Негизинен жоопкерчилиги ошодо болушу мүмкүн. Бирок ал адам жөнөтүп аткан адам мисалы ошо видеого тартылган адам өзү деле болуп калышы мүмкүн да. Анын ошого мындай чындыгында мындай неменин башын алып келип бир аз териштирүү керек, конечно. Анан кийин ошол кимге жоопкерчилик же кимди сотто жоопкер катары тартса болот экенин аныктаса болот да.
Негизинен жанакы сөз эркиндигин айтууда биз бир аз ошо сөз эркиндигин жанакындай мындай балталап албашыбыз керек да. Негизинен элдердин маалыматты жеткирүүгө дайым укугу болуш керек. Бул биздин элдин тарыхында, мүнөзүндө бар маселе да. Элибизде баш кесмек бар, тил кесмек жок деп айтылат. Андан кийин жанакындай эр жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн дейт. Анан бизде мисалы ошо сөздүн айынан бир камакта жаткан бир чоң бир тарыхта окуялар деле жок да. Бир окуя бар. Бул өзгөндөгү жанакы Сараксиди ошол убактагы падышанын ыктыярына жараша сөз сүйлөбөй койгонуна байланыштуу аны зынданга салып коет да. Бир эле учул да өзгөндө. Бирок биз ошо падышаны эстей албайбыз да. Атын мен эстеген жокмун. Бирок Сараксидин ким экенин билебиз да. Ошон үчүн элдерди, китептерди дагы карай турган болсок, жанакы адамдарды көбүнчө эгерде оозуңу бас, эмне деп кел жүрүп атасың десе, көпчүлүктүн арасында сүйлөсүн деп ага сөз берилип жүргөнү бар да. Анан ошондуктан мисалы акын Токтогулду кимдер артынан түшүп куугунтукка алганын билбейбиз, бирок акын Токтогул ошол убактагы демократ акын деп айтылып келет. Биз ошону тааныйбыз да. Элибиз дайым мындай сөз эркиндигин баалаган, сөздү баккан жана сөз үчүн жоопкерчиликке бир тартпаган эл да. Ошондуктан биз ушул мүнөзүбүздөн жазбашыбыз керек. Экинчиден, бул сөз эркиндиги Конституцияда көрсөтүлгөн укук. Адамдардын ою анан эркин ошо оюн эркин сүйлөп жеткирүүсү бул адамдын чоң байлыгы да. Биз ошон үчүн кээ бир учурларда ушул маселелерди мындай алышыбыз керек. Андан ушул эле кезде сөз эркиндигинин жанында эле адамдардын ар намысы, анын жанакы мүлкү, ден соолугу, үй бүлөсү дагы кол тийгиз экенин унутпашыбыз керек да. Улут аралык бөлүп жарбай. Анда бөлүнүү, регион аралык, улут аралык деген маселелерди мындай айтпа тыйылышыбыз керек да. Биз эми толеранттуу бир коомго жол алышыбыз керек деген секилде. Жыйынтыктап айтканда, юрист катары сиз кайсы бир маалыматты таратууда ушуларды эске алууну чакырасыз, эске алууга. Чоң рахмат, кадырман көрөрмандар. Мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Албетте бүгүнкү мен укум көрсөтүүсүнүн коногу тажрыйбалуу юрист Максатбек Жорокулов агабыз болду. Чоң рахмат сизге дагы атайын убакыт бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Кадырман көрөрмандар, мына ушинтип биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.